Кумтөр алтын кенинин башкаруусунун эки тизигин бир жыл бурун Кыргызстан өз колуна алганына коомчулук ишенip-ишенбей таңыркап турганда, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сентеранын кыңыр иштерине тиешеси бар мурдагы жетекчилерден кызмат адамдарынын жоопкерчилиги жөнүндө билдирүүсү өлкөдө камап кармоолордун, керек болсо кустуруунун жаңы толкуну келатканын кабарлаган. Кумтөр кенине байланыштуу ачылган кылмыш ишинде эч кандай саясий куугунтук жок, эч кандай жердешчилик же болбосо ал жерде бирөөнү бирөө куугунтоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин ошол окуяга тиешеси болсо баарыны жазага тартууга, баарыны кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тарттырууга биз милдеттүүбүз. Биз ошо милдетибизди аткарып атабыз. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер-министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендери бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоопко тартабыз. Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактылары боюнча кылмыш ишин иликтөө алкагында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев 2 августта Бишкекке жеткирилип, ишти тергеп жаткан мекеме аралык тергөө тобуна өткөрүлүп берилген. Ошо Кумтөр боюнча болгон билгенимдин баарын айтып берип, республикага бардыгыбыз жардам беришибиз керек. Ушул мындан ары Кумторго жооп бере албайм. Себеби мен айтпадым да. Дагы бир топ жолугушуулар болот. Бардык маселелер менен таанышып, анан жооп берип, анан баары иш бүткөндөн кийин ошондон кийин гана айта алам. Бишкек шаардык 1-май райондук соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Талантбек Узакбаевди Кумтөргө байланыштуу күнөөлүү деп тапты. Мындай өкүм 29 июлда чыгып, ага мамлекеттин пайдасына 300 000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Ал эми Кумтөр ишине байланыштуу айыпталган мурдагы премьер-министр Темир Сариев болсо 30 сентябрга чейин камалды. Ага Кумтөр кениндеги экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сомго азайткан деген айып тагылган. Сариев Кумтөрдөгү жагдайды текшерүү боюнча 2012 жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген. Анын камалганы социалдык тармактын колдонуучуларынын арасында кызуу талкууланып жатат. Кайдан болсун, ким болбосун, кылган кылмыштарына жараша толук жазасын албаса, өлкөнү өнүктүрүү жана тартипке келтирүү мүмкүн эмес. Кайран Темике кезинде Кумтөрдүн кыңыр ишин жаап берип, долларга маарып басып алган тура көрсө. Кызматта турган ар бир эле ушинтип жең ичинен мамлекеттин кызыкчылыгын сатып, өзүнүн пайдасы үчүн жан үрөй берсе, биздин мамлекет жакыр болбогондо ким болот? Эгерде Кумтөр боюнча чыныгы адилеттүүлүккө жетебиз десек, анда 2003-2009 жылдары Кумтөрдүн позициясын бекемдеп, мамлекеттин кызыкчылыгын саткан келишимдерге кол койгон атка минерлер биринчи камалышы керек. Ушул жерде азыркы бийлик принципиалдуулугун көрсөтүп, эгер күнөөсү жок болсо, ошолордо мунун күнөөсү жок экен деп, бирок ошону такташ керек. Анан кийин Кыргызстанда ээн эркин басып жүрө турган деңгээлге чыгарып коюш керек ошо президент. Мурунку президент. Анан күнөөсү болсо, ошол эң коррупциянын башчысы ушу болгон, Кыргызстанда коррупционный схема болгон, анан кийин тиги Камека деген неме келип, ошо коррупционный схема менен договор түзгөн деп туруп далилдеш керек аны. Ошентип чуулуу Кумтөр ишине байланыштуу кезинде чоң кызматтарда отурган бир топ атка минерлер сурак берип, айрымдары азыр абакта отурушат. Коомчулукта Кумтөр ишинин иликтениши, кезинде кетирилген кыңыр иштерге аралашкандардын камалуусу талкуу жаратып турган чагы. Дал ушул тапта калкта кезинде колу менен жасаган ишти чиновниктер эми мойну менен тартсын деген талабын да айтып турушат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.